Бүгін 20 августта Достық командасы Қазақстандан келген Түркістан командасын ир эсепте жеңіп, көкбөрі бойынша клубтар аралық дүйнө чемпиондугунун алкагындагы Достық кубогунда 3-чү орунга ээ болушту. Эки команданын беттеши 11-3 эсебинде кыргызстандык клубтун жеңиши менен аяктады. Оюнда Достуктун катарынан Султан Русланов 4 салым таштаса, Манас Ниязов 2 улак салды. Ал эми Кубаныч Султан уулу, Аскат Аскаров, Элдияр Жеңишбеков, Кыяс Ниязов, Марлис Койгелдиевтерден бирден салым салышты. Эске салсак, Достук командасы жарым финалда Таластан Ынтымак клубуна жеңилип калган. Ал эми Түркістан мекендеш командага тагыраагы Астанага жеңишти алдырып финалга чыгуу мүмкүнчүлүгүн жоготкон. Бүгүн Чолпон Ата шаарында көкбөрү боюнча клубтар аралык дүйнө чемпиондугунун финалдык беттештери орун алууда. Анда Кыргызстан менен Казакстандын 45 жаштан жогорку курактагы көкбөрүчүлөрү ардагерлер кубогу үчүн күч сынашмакчы. Ал эми биринчи лиганын кубогунун Кыргызстандын жаштык клубу менен Орусиянын Красноярск клубу талашат. Ошондой эле турнирдин негизги беттеши болгон Достук кубогу үчүн Эрөл кыргызстандык Ынтымак клубу менен Казакстандык Астана клубтарынын ортосунда өтмөкчү. Аталган мелдеш 13 августта башталган турнирге дүйнөнүн 6 мамлекетинен келген 22 команда катышты. Мелдештин башкы максаты көкбөрү спортун эл аралык деңгээлде өнүктүрүү жана мамлекеттер аралык ынтымакты бекемдөө болуп саналмакчы. Кыргызстандыктар 20 августтан тарта Малдивке визасыз уча алышат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, былтыр 23 сентябрда Нью-Йорк шаарында кол коюлган министрлер кабинети менен Малдив өкмөтүнүн ортосундагы визалык талаптардан өз ара бошотуу жөнүндө макулдашуу 20 августта күчүнө кирет. Макулдашууга ылайык Кыргызстандын жана Малдив республикасынын паспортторунун бардык типтеринин ээлери, жалпы жарандык, дипломаттык жана кызматтык расмий паспорттара 30 күнгө чейин эки өлкөнүн аймактарына кирүүдө, андан чыгууда жана убактылуу жашап турууда визалык талаптардан бошотулат. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жана жарандыгынан чыгуу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кыргыз паспортун алгандардын көпчүлүгү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар болуп саналат. Бул жолку Кыргызстандын жарандыгын алган жарандардын аты жөнү жана саны жазылган эмес. Буга чейин бул тууралуу маалымат коомчулукта ачык жарыяланып келген. Бишкек мэриясы бүгүн 20 августтан тарта троллейбус жана автобустарда жол кирген акталай акча кабыл алынбай турганын эскертет. Маалыматка ылайык, жүргүнчүлөр Тулпар транспорттук карталарын же болбосо Кыргызстандын бардык банктарынын виза жана эл карталарын колдонсо болот. Виртуалдуу Тулпар жана Баланс М-банк Мегапей тиркемесинде QR-код сканерлөө аркылуу дагы төлөм аткара алышат деп айтылат. Маалымат үчүн Тулпар карталарын О, Мегаком, Билайн уюлдук операторлорунун кеңселери, Кыргыз почтасы ачык акционердик коому филиалдарынан, Тулпар тейлөө борборлорунан, троллейбус автобус айдоочуларынан сатып алса болот. Картанын баасы 50 сомду түзмөкчү. Убактылуу акциянын алкагында 20 августтан тарта айдоочулардан сатып алууда картанын баасы бир жолку бекер жол жүрүү менен 30 сомду түзмөкчү. Президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыгынын башчысы Айбек Жунушалиевдин жетекчилиги астында райондук мамлекеттик администрацияларга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жер амнистиясын өткөрүүдө көмөк көрсөтүү жана усулдук жардам көрсөтүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу топтун кезектеги отуруму видео байланыш аркылуу болуп өттү. Мамлекет башчысынын маалымат кызматынан кабарлашкандай, жыйындын жүрүшүндө президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн райондук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын арыз ээлерине өлкөнүн жарандарына жер тилкелерине менчик укугу жөнүндө мамлекеттик күбөлүктөрдү берүү боюнча аткарылган иштер боюнча отчетторду угузулду. Бүгүн 20 августка карата чет элдик валюталардын курсу менен тааныштырабыз. Бишкектеги коммерциялык банктарда доллар, рубль жана евронун курсу төмөндөгүдөй болууда. 1 доллар 87 сом 80 тыйындан сатып алынса, 88 сом 32 тыйынга чейин сатылууда. Рубльды сатып алуу 93 тыйындан болсо, сатуу 96 тыйынга чейин барууда. 1 еврону сатып алуу 95 сом 30 тыйындан болсо, 96 сомго чейин барууда. Ал эми Улуттук банкта 1 доллардын курсу 88 сом 27 тыйын деп көрсөтүлөт.
Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, чекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш. +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.